Турматтуу бир тууганым. Кудайга моюн сунбайынча сага жакшылык келбейт. Мен силерге айтып бергем, дагы бир айтып берген турам. Биздин мастрат окууга кабыл болуп, анан 1,5 жашар кызыбыз бар, чоң кызыбыз. Анан ошого виза беришпейт Аравияга. Апасына беребиз, кызга бербейт. Эми кызды каяка калтырабыз? 2 жума апасы, мастуратыбыз апасы менен Алматыда жатты посольствонун жанында, кызга виза бербейт. Күндө барам, буга барам, билген тааныштар ортого салам, бияка чалам, башка кылам, WhatsApp деген жок, аябай нерсе. 2 жума эзилип кеттим, чындап эле. Эзилип кеттим. Анан университеттен чыгып келесем, өткөндө уланга көрсөтүп, ушул жерден тапкам деп, мына улан турат тиякта камера тартып отурат. Мунун белери ошого турат ордундачы, болбосо ары бери жүгүрүп турат эле. Анан кетип атсам, ошол жерде жана немелер бар эле, кафе интернет дегендер. Чыксам, астынан бир кагаз тегерен өтүп кеттим, A4 кагаз, ач тери. Аттап өтүп кеттим. Шамал откан, учуруп кел, дагы астыма кел, дагы атта өтүп кеттим. Анан дагы бир аттасам, бир машина турган экен, астын кайнегине жана кагаз учуп кетип, жабышып калды. Өтүп кетип, бура калса менен аят турган экен. Жана компьютерден түшүргөн аят, бир эле аят турат да. Хулукал инсану даифа деген аят жазылыптыр. Аллах пенде инсан алыс жаратылган деген сөзчү. Көзүм түштү, карасам, жанагы бут түшүптүр. Изи түшүп калганда тебер өтүп кеткен менга чейинчи. Бирок кагаз мага даярдалгандай да. Бирөө принтерден чыгарган, аят түшүргөн, Аллах алыс жаратылган деген. Анан кетип ат, кагаз жабышканда, эмне кагаз деп минтип карап аттап кетип атсам эле, жана аят көзүм урунуп кетти. Өзүм мектепте ачки менен карайт элем, жакындарайт элем, бирок ошо өзүм окулду кадимкидей. Балким чоңойто окулду ушундай. Кагазды алдым, ошол жерден жүрөгүмө Кудайым салды да, сен өзүң Кудайга кайрылбай атасың, Кудайга сурабай атасың. Кудайдын астында бечара экенин билдирбей атасың. Чындап дуа кылып аттык, бирок мындай берилип мындай бир сурап алыпмын да. Кагазды алдым, 4 бүт чөнтөккө салып, кайра аркага университетке барып, мечитке кирип, намаз окуп Кудай таалам дедим. Мен күнөө иш кылдым сага. Сага чындап кайрылбаппын. Себеп издеп жүрө бериппин. Маселе себепте эмес, себепти кылуу биздин милдет. Бирок мен алыс экен моюнума алдым. Кудайым менин кызын да кошо келсин, биз менен чогуу жүрсүн. Ошол да ушу Маккада жамжам ичсин, башка апасын жардам берсин Кудайым. Мени кыйнабачы Кудайым, өзүңө тапшырдым дедим. Деп намаз окуп анан кайра келип, анан кийин телефон чалдым кабинадан. Бастап жок анда. Чалсам аялым айтат, азыр канча 7-8-10 мүнөт болду деди. Посол чакырып, медеп кызыңа дагы визаны берди деди. Өз көз менен көргөм ушуну. Анан да кантип Кудайга кызмат кылбай коесуң? Анан кантип кибирлик айтышың керек? Эми ыйлаган деп, анан кайра барып дагынан дача улантып ыйлап, анан кийин кызыбыз барды, Рияз менен барды. Ошо, ушундай болгон.